Блогер шагыз саламат турмушка чыкты. Кызгана берсе, семьяны жоготуп алабы дейм. Эркектен бир төмөн пес болуш керек да. Аял адам. Кайненең менен, кайнежелериң менен, абысындарың менен кандай тил табышып атасың? Ошондо деле оюмда той деле болбойт болуш керек деп ойлогом. Кызды алам деп балаңыз көргөзгөндө сизде каршылык болгон жокпу? Кайненең жөн айтып берчи, кайненең кандай адам экен? Канат байке, сизге чоң рахмат айткым келет. Өзүм макемелеп алып калдыңыз, бир тууган макемелеп. Башында эле негизи. Мындай Канат байке өзү келип, өзү чуркап, ушинтип жүрдү да. Баштагандан баштап элечи. Азыр деле монтип, өзүм мага катары келип, ушинтип коногум болуп атканда чындап мындай сүйүнүчтүү кубанычта, сыймыктамын. Айтканда кылган барча шылтарыңыз үчүн сизге чоң рахмат айткым келет. Чын мен өзүм таң калып жүрдүм кээ бир күндөрүчү. Ушунчалык мен үйлүү болуп калсын деп чуркап, ушинтип жүргөн күндөрүбүздө. Чын эле. Анча мындай ойлонуп да калчумун да. Беке мага кетирген акчасы өзүнө эле кетирип, өзү эле үй ала алса болот го. Неге мага деп мындай мага үй алып берем деп чуркап жүрөт деп. Кээде ушинтип видеолорду тартканы келгенде, мисалы башка адамдардын жанына барып, мен үчүн ушинтип башын ийип бир нерселерди сурап, бир нерселерди уюштуруп ушинткенде мындай уялуу сезим да болот да өзүмдөчү. Мен өзүмдү ошон үчүн өзүм кылган аракетти Канат байке кылып атат деп аябай Кудай буюрса, мамилебиз түспөй, акырына чейин ошо ага карындаш болуп, жакшы мамиледе жүрөбүз деген үмүттөмүн. Ден соолук сизге. Узун өмүр, көп адамдарга пайдаңыз тиет негизи. Чоң рахмат. Ийгилик ишиңизге. Анетирак жеңил болуңуз эмес да. Ошо. Ассаламу алейкум, Канат Шоу мен YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн өзгөчө жаңылык. Ушул менин YouTube каналымда өзгөчө звезда болуп жүргөн кыз, гүл жасаган кыз, жана жакында эле үйлүү болгон кыз, Instagramдан блогер шагыз саламат турмушка чыкты. Чыкканына бир жума болду. Бул жаңылыкты укканда биз аябай сүйүнүп, бүгүн сиздерге саламат кандай турмуш, кандай жерге турмушка чыкты, кандай балага чыкты, үй бүлөсү кандай, кайын журту кандай, дегиле азыркы жашоосу кандай экенин биз сиздерге Канат Шоу мен YouTube каналынан бүт бардыгын чагылдырып беребиз. Ага чейин ушундай жакшы жаңылыктарды сиздерге биз чыгарып берип турабыз. Ал эми сиздерден просто поддержка, биздин каналга подписка кылганды унутпаңыздар, жана жакшы комментарий калтырганды унутпаңыздар. Ал эми бул жакта оң жакта чыгып калган Шабданбеков Канат Instagram баракчасы сиздер үчүн жакшы пранктарды, сиздер үчүн жакшы контенттерди тартат. Анда саламаттын үйүнө баралы, анда келип калдык. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс+ менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Достор, ошентип биз саламаттын үйүнө келип отурабыз. Бул саламат келин болуп келген жер. Үй аябай чоң экен. Саламатсызбы, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мына бул жакта саламаттын кайненеси бизди тосуп алды. Саламатсыз. Кандайсың? Куш болуп экен болсун. Ден соолуктарың жакшы жүрөсүңбү? Ак жол сон жарышып турбайбы ага? Өтүс турготус. Иштарман кыз, бизнесмен. Силер вообще куда тосуп алгандай эле тосуп алгансыздарбы? Эмне чогуу болдуңуздар? Бир тууган эле байкемиз го. Да, эми ошентсе деле прям
келиңиз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, мына Саламаттын үйүнө келип, мына Саламаттын кайненеси, Саламат бизди куда тосо алгандай тосуп алыптыр. Азыр биринчи биз тамак ичип алалы, андан кийин улантабыз. Вау, отуралы. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Келин кут болсун. Келин алып эле колуңуз узарып калыптыр да сүйүнүп эле. Анан Саламат, сен кандайсың? Эмне сүйлөрүмдө эле уялып атканбы? Боялып. Мага айтпай эле турмушка чыгып кеттир. Бир маалда Инстаграмды жарып эле мен турмушка чыктым десем калпым, бул не пранк кылып атабы депчи. Анан Билим барышты. Саламатты мурда таанычып элеңиз? Же кийин эле тааныдыңызбы? Кийинен көрчүмүн. Инстаграмдан көрчүсүз. Анан балаңыз кантип ушул кызды алам деп сизге мен сүйлөшүп кеңешип калды? Мен үйлөнөм, мага бир кыз жакты деди. Жакса үйлөнсөң үйлөн. Сен ала турган сенсиң. Жашай турган сенсиң. Саламат келин болуп келгениңе канча болду? Канча күн болду? Бир жума. Бир жумадан бери мамилеңиздер кандай болуп калды? Мамилебиз өзүмдүн кызымдай эле. Өзүңүздүн кызыңыздай эле. Өзүмдүн кызымдай эле. Кандай мындай сүйлөшкөндө, мындай тамашалашып, Сүйлөшкөндө жакшы эле. Эне баладай элебиз. Кайненемиз. Эне баладай эле. Саламатка суроо бергим келип атат. Сен 1 жылдан бери экөөбүз аябай жакшыбыз. Мен бир тууган карындашымдай эле болуп калдым. Ошо айткан эмеслең го, ушу жигитим бар. Кандай эмне себептен турмушка чыгып калдың аз күндүн ичинде? Канча сүйлөшүп жүрүп анан турмушка чыктың? Ошол жөнүндө айтчы, кененирээк. Уялбачы? Эмне уялат? Көп эле сүйлөшкөм, сиз кантип айтам мен жигитим бар деп. Эми азыр Байке болот атсаңыз. Көп эле сүйлөшүп жүрдүк. Чоң иштеп жүрдүк. Ошондо мен билишимче спринтерди айдап жүргөн бала сенин колуңду сурап, Карагулжага келин кылды. Айтты ошол. Водитель болуп жүрүп эле. Эме болгон турбайбы? Эми ал нерсени айтып эле койдун ди. Ильяс менен Аселде болушкан турбайбы? Саламат айтып берчи, кандай болуп турмушка чыгып калдың? Мисалы, эмне себептен мындай неожиданно болду? Айтып берчи. Шок болду эле. Баягыдай эле. Бул сиздин көзүңүзчө уялып атат окшойт, аябай эми. Уялчак келин образы болуп. Уялчу эмес жото. Уялбайм, айтып коңчу. Ошо шок болуп эле, деп калдым. Шок болуп эле, кантип шок болуп эле? Мен даже салам салганды унутуп калыптырмын бар. Ошо Саламат ушунчанын баарын убар болуп жазбай эле мындай эле чакырып айтып белең. Жаман уялып атабыз биз Кудага келгенде эле. Эмнени жерибизди билбей атабыз. Кандай көнүп калдыңбы бул жака? Өзгөчө эмнеси жакты айтып берчи. Шашпай бир. Эч ким шаштырбайт сени. Эмнеси жакты? Баары эле жакты. Баардык нерсе эле, баардык бурч, бар чеке деп койсоң. Эде жаш балдар көп. Кечке чейин ошолор менен аралашып жүрүп эле кеч кирип кетет. Анан кайненең менен, кайнежелериң менен, абысындарың менен кандай тил табышып атасың? Жакшы эле. Айтпай киргенде кандайсыздар эле журт деп кирип барам. Кетип атканда давай кыла деп койчу. Эмне болуп турмушка чыгайын деп калдыңыз? Эмне себептен чыктыңыз турмушка? Оюм жок болчу. Мен негизи оюм деле жок болчу. Мен ойлоп аткам тиги үй курулуп бүтсө, анан кийин үйдүн ичине мебель алышым керек депчи. Анан үйдүн ичин толтурушум керек деп, ошого жараша план түзүп алып, мен ошого карата иштерге кирип, атайын иштеп баштагам да. Башынан баштап чыгайрачы. Деп баштап анан негизи сүйлөшүп жүрчүбүз көптөн бери эле. 1 жыл болайын деп калды, 1 жыл. 1 айла калды да. 1 айдан 1 жыл. Сүйлөшүп жүрүп, анча мынча да чарчып жүрдүк. Ортодо кандай келишпестиктер болуп тарынып кеттиңер беле? Ооба, бир аз тарнышып, кичине кыз кыялын кылып жүргөм. Кичине көпкө чейин жүргөндөн кийин ошол тарнышып жүргөн кезде да мындай көбүрөөк түшүнүп өткенсиң, мындай неме кылыпчы, таразылайт экенсиң да, жакшы күндөр, жаман күндөр монтипчи. Ошентип жүрүп, бак жакшы эле болчу экен го деп. Ичимен ошентип ойлонуп коюп жүрсөм, ошол телефон чалганда албай неме болуп жүргөм. Бир күн эле келип үйгө барып папам менен тааныштырып келейин деп ошентип мен ошондо деле оюмда той деле болбойт болуш керек деп ойлогом.
Жөн эле мындай эле барып таанышып анан кайра кайтып келет болушубуз керек депчи. Анан таанышып келгенден кийин жашат болушубуз керек деп ойлосом, таанышкандан кийин наоборот бияқта жашап. Келгенден эле ошондо акча болуп салып отурсуз койду. Иштен кирип келсек эле. Мына уже пловтага келип. Саламат уже 1 жыл мурда обещать эткен ушул пловтучу. Мына буюрса ушул пловту да Кудай таалам бүгүнгө буйрупту да ошол. Сары соус менен. Шакарап. Обещать эткен шакарабым мында. Шакарап менен пловту отподуң беле мына. Канчанчы келиңиз ошондо? Бул өзү эсептегенде 2-чи келим болот. Азыр 3 келим болду. Этот Саламаттын өзгөчө эмне сапатын бааладыңыз эми мисалы? Ак көңүл, иштерман, адамгерчиликтүү. Эми бутан биякта көрө жатабыз да кандай кыялдарын. Кандай кыял бар? Ол эми ай өтүп, жыл өтүп, күн өткөндө билинет. Азырынча жаңы эле жакшы жаңы келин болуп, жакшы келин болуп. Эми баягы ушул кызды алам деп балаңыз көргөзгөндө сизде каршылык болгон жокпу? Эми эмнеге каршылык кылам? Балам жакшы көрүп турса, бул да Алла Тааланын неси да. Ого эч кандай эме болбош керек. Кудайга шүгүр. Анан ол мен үчүн өтө эме болсо керек. Болбой калат койгулам, кемсинткендей болуп калат да. Ол болбойт. Балам сүйүп, мен алам ушул кызды жакшы көрүп калдым мама десе, анан балам экөө бактылуу болсо, ошол. Болду, ошол эле. Ошол. Сиздин. 2-3 жылдан кийин характерин берип калсаңыз урушасызбы? Эмне урушам? Урушпайсызбы? Какая золотая хозяйка, да? Мен де картаям, эстен картайганда мени жакшыраак карашпайбы? Мен урушкан деп мына көктөктөрүн оорутуп койсом. Саламат, кандай болот? Сени сүйлөп берчи. Месне эле болуп турам. Келин болгон кандай экен, мисалы, ошолордун баарын айтып. Жакшы эле. Нормально эле, койсоң билбейм. Нормально жүрөбүз. Мурдагыдай эле мындай жашоо кандай десем, берекелүү болуп калды. Мурдага караганда, мындай магазинге кирип күндө бир нерселер көтөрүп чыксаң деле курсак тойчу эмес. Азыр кадимкидей береке бар. Береке бар. Көңүл ток. Рызкың кеңейип. Ошолор билинди, аябай билинди. Бир баш, 2 баш болду. Бир баш, 2 баш болду. Ошентип анан өздөрү көбөйүшөт. Самый главный адамгерчиликтүү болсо, эки жака тең караган жаштардан болса, кайын журтка бул не? Келин менен баланыкы кайын журт, тага журт, ата журт, ушу 3 журтту эле жакшы тең алып жүрүшсө болду. Анан ай мама кандай деп койсо ошол. Ооба, туптуура айттыңыз. Саламат, сенин максатың 1000 апага гүл бериш керек болчу да. Анан ошолордун апарасынан мен жакында уктум, ошо 1000 апага гүл бердиң уже, почти жетти 1000 апага. Жетен деп калды. Канча гүл калды? 3 жок 4. 4 эле апага гүл берсең уже 1000 апага гүл бересиң. 1 жыл мурда таанышканда Саламат ушуну айткан, мен чоң максатым бар, ушу 1000 апага гүл бериш депчи. Уже 4 апага гүл берсе, уже 1000ге жетет экен да. Өзүң апаңа бердиңби? Ооба, башында эле бергем. Жылдын башында 8-мартта. Билгенде эле берип койгон экен. 8-мартта? Ооба, тигиде турат. Намек кылып койгон турбайбы ошондо эле сизге? Абымда катарда бар. Шашпан кайненем болосуз деп. Неме достордун массасы менен келатканбыз. Сигнал берчи дей берди да. Неге сигнал бердирип атат деп эле, мындай эле. Мына кыласың. Неге сигнал бересиң, эчиңден го деп ушинтип ичиме ошентип сүйлөнүп келаткам. Көрсө той болуп аткан экен, ошого сигнал бердирип атты. Анан сигнал берип коет. Эштен кайрылып кирсек эле шариктер үйлөндү, эште илинип туруптур. Сен вообще билген эмессиң. Кантип түшкөнүн билбейм. Таанышып келет экенбиз деп ойлогом да. Себеби ага чейин мен өзүм тааныштыргам да, видеолорго алып барыпчы. Тааныштырып болгом, ошондо эле таанышуу болуп болуш керек деп ойлогом да.
келсем баары даяр экен. Үйгө киргизип туруп эле сразу отургузуп эле жолук салып башташты. Бош салкында Асемада ыйладыңбы? Жок. Шок болуп калыптырмын эчтекени түшүнбөй эле. Мен кайнежең болом, мен жеңең болом, мен абысының болом деп келип бирден жол салышат. Мен ойлоп турмун, бетин таанып калышым керек экен деп монтип карап, деп коюп турдум. Анан бирастен ойлонсом, салам салышым керек экен. Ошондо Салам салып анан уже Карагулжага чыкты да ошондо турмушка. Карагулжага чыктың да. Карагулжанын салты кандай? Эле апа. Салт, мындай аябай салтка маани бересиздерби? Жок. Айткем. Городской да? Городской. Эртеси күнү анан кечирим сурап кайра башына салып койдум. Бир күн мурда келгендерге. Кайнежең жөн айтып берчи, кайненең кандай адам экен? Жашай ал. Жаш. Мындай неме болуп турат да. Кызым депчи. Кес-кесте отуруп, өзүң жалгыз отуруп калсаң эле келер келет дейп. Жолуктарыңды салып, ушинтип кетет да. Ой, башталды. Ошо. Сен туугандарыңды да чакырдыңбы тойго кечти? Ооба. Күтүп эле туруштур деп койсом. Тайнең келди? Ооба, тайнем келди. Иним келди, Москвада иним дагы. Москвада иним келди. Кайра кетти ал кайра? Жок, кете элек, бакта эле. Кетет да кайра ал. Анан эмне болот? Бизнестериң. Бизнестерим болгон жокпу? Бизнестерим кичине токтоп турат. Кайра жандандырып атам чекесинен. Кызмат кылып атасыңбы келиндик? Пока эркелетип отурабы сени? Ооба, эрке келин болуп атам азырынча. Биздин көп көрүүчүлөргө аябай кызык болот. Саламат азыркы убакта эмне менен алек болуп атат? Анан Саламаттын үйү эмне болду депчи? Ошо. Үй салынып атат. Бала кандай? Бала жакшы эле балабы? Оорукчал эмеспи дешип. 5 кол бара беребиз да. Ооба. Кудайга шүгүр, балам жакшы. Красавчик балам. Мен тааныйм да. Бой десе бою, сулуу десе сулуу. Эл да кербен жүрө берет, эл ар беле дей берет. Самый главный мен өзүм кабыл эттим. Балам сүйдү. Ооба. Жашы өзүнүн угунда эле өтүп жатат. Ого эч переживать этпесин. Элдер. Эл эрте туруп, келинди кызматын кылып, апа чай иштеп отурат. Ысык суум дайын. Эшигин шыпырып атат, баягы келиндик эле милдетин аткарып атат, баары жакшы. Эртең 5-те туруп эш шыпырып атасың. Уктап аткан. Саламатка Кудай буйруп, ошо быйылкы жылдын эсебинен деп Кут курулуш компаниясынын директору Жомарт деген байке однокомнатный квартира подарить эткен. Буюрса эмне жыл ал квартирасы бүтөт, ремонту бүтсө, экөөнү этажга кой бересизби анан чогуу жашайбыз? Жашайбыз, өзүбүзчө тиргилик кылабыз десе, каалап ого барсын. Эриктик биз жер тамга жашайбыз десе, бул жерге келсин, барып келип жүрө берет тиргиликтеги. Кандай соң кайненең? Ооба. Бала чакалы болсо баары менин жардамым керек да буларга. Мен да көтөрмөлөшүм керек. Оğlumdan finansi жактан жардам бере албасам да, жакшы сөзүм менен көмөк көрсөтүшүм керек да буларга. Бирок финансы жактан деле жардам бере тургандай. Мен пенсионермин. Пенсиям айына $1000. $1000 ушу мына келиндер, балдарым. Келинде балдарыңызга, неберелериңизге каратып эле ушулар сиздин байлыктарыңыз. $1000 менин $1000. Саламат. Сен жолдошуң тууралуу интерес кармап, мен деле интерес карматам. Кандай бала өзү айтчы? Мындай. Эмне кылсам, сразу мактап баштасамбы, же көрүндүгүн берсеңиз өзүң эле киргизип койбой. Мындай эле көзгө эле. Мактасаң деле болот. Мактап эле коеюн, мындай эле. Жакшы. Өзгөчө эмнеси чакты сага мисалы? Өзгөчө боркер. Мындай уруш башталып, жаңгал башталып, мындай тайфун башталганда секин мындай ага тиешелүү неме болсо, жаман ойлобочу деп коет болду. Ошол менен бүтөт да, жана тайфун токтоп калат. Мындай токтотконду билет, же мындай жин келип атса акырына чейин улуп турганды билет деп койсоң. Спокойно, да? Спокойно. Эмне болсо дагы, кандай күн болсо дагы мындай кеткен жок да, ошол жылдын арасындачы мындай чогуу
Кыйынчылык күндө да жаныңда болду, ошол немесин көрүп калдым. Ошол нерсесин көрүп калдым. Аракетчилдик боюнча ал аракетчилби же катара сен аракетчисиңби? Мен го. Сразу айтсаңчы да. Ал деле аракетчил. Кайын журт тарабыңан сага кандай жардамдар болуп атат? Кайын журт тарабынан жардамдар күн кызматы деле чогулушат, башкалар деле. Чоң деле айтып коюнчу, чоң деле. Жакында буюрса үй алып беребиз дешет. Өзүчө. Жакында уже этажданбы же? Этажкадан өзүңөргө үй алып беребиз. Биякта жер таман кыйналып каласың деп атат. Молодец. Жайында бияка келе бересиңер дейт, кышында ал жака барып жашайбыз. Ошондо сен бай жерге тийдиңби? Көстүбөсүң. Тамаша достор, просто Саламаттын кайненесинин айтымына караганда ошол баягы 4-1 тууган экен, эмес. Саламаттын жолдошу 4-1 тууган экен, ошо бир үйдү сатып 4-1 тууганга бөлүштүрүп беришет экен. Ошонун арасынан Саламаттын жолдошуна дагы буйруп кала турган болсо, балким үй алып берип калат. Но ал Саламаттын жолдошунун үйү. Буюрса Саламаттын үйү, буюрса Саламаттын үйү эмди жылы бүтөт. Ошону жакшылап айтып коюш керек болот эт. Кичине таанышып жүргөнбүз. Ошол убакытта түшүндүк да. Керек адам ошол адам келин негизи анча таанышып турганда эле пайда жакка кетет окшойт. Жакшылап түшүнүп, жакшылап болуп кетсиң. Сен мен чалсам ыйлай берсең көрсө ошого эле ыйлай берчү экенсиң да. Сүйүүгө эле ыйлай берчү экен да болчу. Грипп болуп атам деп эле ыйлай берчү да ал. Көрсө ошондо эле. Мен Саламатта ошо турмушка чыгып кеткен ол аябай сүйүнүп биз командабыз менен аябай кубандык. Анан акчолук салынып турса да аябай сонун жашашат экен. Ай. Гүнөө түшкөн эле. Акчолук башынан түшпөй өздөрү менен агарып көгөрүп, бала чакалы болуп өнүп өсүшсүн. Ушулар бактылуу болсо биз бактылуубуз. Анан көбү ошо үйүнө карап алды, машинасына карап алды деп атышат да. Эми ал сиздин оюңузчу? Менин оюм мындай. Менин оюм үйүмө деле караган жок, машинама деле караган жок. Чынын айтканда өзүм деле үй чоң эле. Кенен, буюрса апамдар дагы бизге өзүчө үй алып беребиз деп неме кылышып атат. Мындай өзүнө ток эле үй беле да. Ал үйүм болсо буюрса салынып атат. Кут компаниясынан белек кылып беришкен да, билесиз да. Жомарт байке. Чоң рахмат ушул байкеге дагы мындай баягы күндөрү ооруп жүргөндө мынтип жакшылап жылын айтып билдире албай калдым эле, ошого азыр даярданып жүрөм, бир нерсени камдап. А кишиге да сүйүнчүлөйм го буюрса. Буюрса үй бүтсө ошондо жолдошуңуз менен барып жашайт экенсиз да. Кандай болот? Ал үй салынып атат буюрса, салынып бүтүшү менен секине барып жашырбыз. Сен кайненең менен кетишиң керек экен. Апам деле баарыбыз чогуу элебиз. Буюрса шашпастан. Уйгурлуп бүткөнгө чейин. Азыр ошондо эмне жумуш кылып жатасың? Эмне алек кылып жатасың? Мен билем да сен колуң жөн турбашында иштарман экениңдичи. Эмне движуха кылып атасың? Инстаграмдан движуха кылып атам азыр. Инстаграмдан эмне кылып атасың? Гиф өткөрүп атам. Вау, правачай. Сразу эле. Неме болду? Неге өткөрүп калдым айтайынбы? Моша кектерди күйөө балаңыз кетти да. Экосун тең. Алтын, простой эмес. Анан мактанып бир күнү Инстаграмга чыгарып алып атпаймынбы? Анан чыгарсам аны деген 100 канча миң адам көрүптүр да. Анан 100 канча миңдин арасынан бир 1000 чакты эле аял жазды да, мач. Сен молодец го күйөөң депчи. Бизге алтын эмес, жөнөкөй деле берген эмес депчи. Алтын, күмүш деле берген эмес, жөнөкөй деле берген эмес, жакшы экен. Жакшы жерге түшүпсүң, сени жакшы көрөт окшойт, чындап силек окшойт деген сыяктуу смстер келе берди. Бирөөсүн чыдап окудум, 100-ын чыдап окудум, 150-үнчүсүнө барганда бир нерсе кылып күчтүрүп койсом кандай болот деген ой кетти да. Анан барып күмүш комплекттерден кулакка, колго такканычы, сепчикалардан, ошолордон алып келип туруп, анан кийин гиф салдым, спонсорлор жыйнап туруп.
кыйын кыз ай ошо бардыгы ошо подписка кылып эми утуп алгыла деппи ооба учуп атат катарынан 5 адам зербуй утуп алды 4 адам гүл утуп алды. Кайра эле мен үй бүлөңө келейин. Бир жума болуптур уже. Бир жумадан бери кандай көнүп калдыңбы? Ооба. Өзүм үйүмдө жүргөндө эле жүрөм. Киргенде эле кадимкидей эле апам да айтып күлүп атат. Айтып койгончу апам деп аттыңыз эле мени. Мадам. Келиндерин мадам канчайым дейм. Азат берки жеге канчайым дейт, мен мадам дейт. Үйдөн курчукпагыла, Карачы кандай сон. Кийишиңиз эле керек болуп жүрүптүр да, Дагы эле Иван болуп калдым го мен. Иванга кийгизиңиз, Иванга. Василий. Василийге. Кана. Sen gençsin. Сага көйнөк. Мына Василий байкеде. Жана менде калпак бар. Саламатсың, айнеңиз карачы, аябай. Жакшы да, саламаттын үйүнөн. Кудайга келгенде кайра кешиктерди салып кетип атабыз. Мадам? Ау. Кона. Ошондо куда бала келет деп эле тосуп алыптырсыз да мени. Кудайга кылган мен туганым болсо. Өзүңүздүн баягы биздин көрүүчүлөргө да кызык, ошо кандай жерге турмушка чыкты, кандай үйгө, каяктыкка турмушка чыкты, апасы кандай, кайын журту кандай дегендей эле суроолор пайда болуп атпыш керек. Өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө, балдарыңыз жөнүндө кененирээк бир айтып бериңизчи. Мен үй бүлөм жөнүндө болсо жолдошум каза болуп калганына 9 жыл болду. 3 уул, 1 кызым бар. Кызыңыз эң кичүүсү кандай кыз? Кызым эң кичүүсү, жалоо. Турмушка чыкканда. 6 неберем бар. Жакшы. Балдар экөө Россияда, Москвада. Бул ортончу уулум Саламатка үйлөнгөнү. Ошо. Өзүңүздөр эмне жумуш? Жумуш мен үйдө пенсионер. Буга чейин эмне жумуш кылдыңыз? Буга чейин ушу баягы Дордой базарында. Дордой базарында эмне сатчысыз? Кийим кичээлер. Бизнесмен эме мындай аябай мындай бизнес леди турбайсызбы? Биздин современный тил менен айтканда. Азыр үйдө турганга 10-15 жыл болуп калды үйдө. Небере багып. Небере багып, ошол рахат эми азыр. Балдар багат. Азыр саламат жаңы келин болуп келгенге башка келиндериңиз кызганбайлыбы? Бул жаңы келген келин аябай кат эркелет, бизди карабай атат окшойт деп. Жок, үчөөнө тең эле карайм. Үчөө тең эле кызымдай. Келиндер менен жакшы, мындай сүйлөшүп өздөрү эжесиңби дейли. Бизде ондай семьяда ондай жок. Келинди мындай кылыш керек, ондай кылыш керек деген жок. Эми өздөрүнүн нарагынан. Бирөөнүн кызы. Саламатты эл билет, мындай что аябай аракетчил, мээнеткеч деп билет. Анан сиз ушул Саламатты аябай тың деп ойлойсузбу же балаңызды тың деп ойлойсузбу мындай оокат жагынан? Эми эрди эр кыла турганда ошо аялды. Эрди баягы жер кыла турганда аял, көтөрө турганда аялдан эми. Түстүдөн түңүлгө дейт, түсү жакшы эле го. Балам деген жүз сүйлөсөң бир сүйлөйт. Көп сүйлөбөйт. Көп сүйлөбөйт, спокойно. Короче, сиздин балаңыз ошондой. Ушул Саламаттан катарга кошо турганда ушу Саламаттан. Аялдан. Саламат, сенин ответиң түстүү кыз. Баган доспу, эртең менен сааттан атпастан 7-де ишке кетти дагы. Негизи айтат го, чындап апа айткандай эле баягы эркекти мындай чтобы башын бийик кылыш үчүн ар дайым аял да. Анан сен ошол сапаттардан колдонуп атасың кичине, жолдошуңа мондай бол, тигиндей бол деп мындай поддержка кылып, сен күчтүүсүң, сен акылдуусуң деп. Бири-бирине поддержка берсе. Ооба. Поддержка беребиз деп анан кошулду да. Кызганчак эмессиңби? Ошондой эле. Кызганчаксыңбы? Ооба да. Кантип кызганасың, айтчы. Айтпайм. Айта албайм. Эми кайненеден совет болсун ошого. Сиз кандай дейсиз? Кыз аял кишинин кандай
кандай кызганыш керек өзү аял киши? Эми Жолдошун. кызганганда көп кызгана берсе, семьяны жоготуп алабы дейм. Айтам. Көп кызганбай. Ар нерсе жолу менен да. Жолу менен. Кызгана турган жер да болот, кызганбай турган жери да болот. Ошону эми мындай ойлонуп. Сиз эми башыңыздан өткөн катары, тажрыйба катары сиз кандай кызганыч элеңиз мисалы? Мен кызганган эмесмин. Сүйгөн эмессизби анда? Сүйгөнмүн. 17 жашымда турмушка чыкканмын жолдошумла. Анан мисалы эми ар кандай болот да, кээде кызганганда мындай сразу уруш чыгарчу элеңиз же келип Жок, айтчу биз элеңиз? уруш чыгарчу эмеспиз. Эркелетчүмүн, келе кой, жогору өт деп. Кайрана болот. Төргөтө кой деп. Саламат, сенчи кызганганда эмне кылып атасың? Ошо жер тандап, мен дагы кененирээк жерге бара алайлы деп сарыгып турам. Кенен жерге баргандан кийин. Эми азыркы жаштар ушундай болуп атпайбы чындыгында эле? Кызганыч аябай күчөп атат. Анан бул кызганыч менен жеңиш керек да бардык нерсени. Сабырдуу болсо анан баары акырын болот. Эң биринчи ушу сабырдуулук керек. ошондо аял киши азыраак кызганса, семья бузулбайт. Бузулбайт. Көбүрөөк кызганса, семья бузулушу мүмкүн. Эми через эле болбогон нерсеге кызгана берсе, ондо семьяны алып кала алабы? Ушул суроого өзүң жооп берчи. Да, туура. Сен жооп берчи ушул суроого. Ал деле кызганчак. Ал деле кызганчак. Ошон үчүн апаң айткан кеңеш сизге болду. Ооба. Түшүнүктүү болдубу сизге? Ошон үчүн кыздар көбүрөөк кызганбай жүрүңүздөр. Өзгөчө аял заты, бир төмөн ылдый болуш керек дегенди көбү башкача түшүнөт да. Сиз муну кандай түшүндүрүп айта кетет элеңиз мисалы? Эми эркек бир нерсени чече бере алдыда, мен аял адам, мен кыйынмын, мен чечем дебестен маслихат салуу керек. Кандай кылсак болот деп. Анан сенин кылганың оң деп жолдош айтса, анда экөө биригип чечсе жакшы болот. Анан бардыгын эле мен деп көкүрөк тозо берсе, ондо болбой калат. Аял киши чечсечи мисалы, аял киши чече турган болсо туура эмес болуп калат бул, э? Аял киши деле чечсе, ошону акылдашып чечүү керек да экөө. Мүмкүн аялыныка тууру болуп калат ошол чече турган нерсеге. Турмуш сабактарын сизден эле үйрөнүш керек экен да. Мындай Ооба. сонун кайденең бар экен да. Анан Саламат, эмне пландар эми? Турмушка чыктың, мына Кудай буйрса, кандай максаттар болуп атат алдыда? Кандай бизнес кылайын деп атасың эми? Негизи Саламат аябай тыңгыз. Мен уже Саламат экөөбүз 1 жылдан бери сүйлөшөп, мен Саламатка эмне деп суроо береримди деле билбей калыптырмын да. Анткени Саламат экөөбүздүн уже секретибиз деле калбай калды да. Аябай тыңсың го, эмне бизнес кылайын деп атасың эми? Айтчы, бизден да балким Апама кошулуп коммерсант болоюн деп. ошондо коммерсант болоюн деп атасың. Кийим сатайлы. Гүл токтойбу ошондо? Гүлдү билбейм. Менге жеткизип койдуң го, кыялым жеттим. Калуучулар болсо иштей беребиз. Калуучулар болсо. Мындай чарчаган жоксуңбу? Гүлдөнбү? Негизи чарчап, сол тил көтөрүп алып дебиз. Аябай эле оор жумуш экен бирөө. Жыттары мындай немелер. Ооба, ошол. Ичине чыта албай. Антиги неме менен ооруп калгандан кийин деле мындай. Азыр кичине дем албастан 3 мүнөткө чейин сүйлөп салсам эле энтип кетип калам да. Ошо химикаттан болуп атат туурабы? Бир комнатадан чыкпай кетишке. Анын баардыгын жазап. Ушу болду уже, сен бизнес кыла турган эме, то есть коммерсант боло турган убагың келиптир да. Акча таба турган убакыт келди чындап. Акча иштей турган. Түшкөн жери ушул. Биз карапайым эле. Карапайым эле. Адамдарданбыз. Кара кулжанын карапайым. Сизге да рахмат, ошол Саламатты өзүңүздүн кызыңыздай кабыл алып, сизге да Алла таалам чексиз соопторду берсин. Балдарыңыздын, неберелериңизден урмат сыйын көрүңүз. Жон кыз алган жоксуздар, сиздер деле аябай тың кыз алдыңыздар. Буйрса бул сизди буйрса гүлдөтөт. Балаңызды да гүлдөтөт, сизди да гүлдөтөт. Уят кылба мен анан, Анан сиз айткандай болот, буйрса бардыгы. Анан Саламат, сен дагы айта турган сөзүң болсо, биздин көрүүчүлөргө айтып койсоң болот. Көрүүчүлөргө чоң рахмат айткым келет. Чын көп мындай жакшы жаман күндөрүндө чогулушту. Үй алганда дагы, турмушка чыкканда дагы бардыгы эле монтип өзүм үй алгандай болуп сүйүндүм деп ушундай телефон чалып ыйлаган адамдар көп болушту да. Азыркыга чейин ошончо алып кутташат.
Анан турмушка чыкканда өзүм турмушка чыккандай болдум деп эле айта албаса делечи. Баардыгы куттуктап, чындап сүйүндүм, ыйладым деп ушунча жатат. Ошол баардык жакшы жаман күндөрүндө чогулгон элдерге ыраазычылык билдиргим келет. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Биз Саламаттын инстаграмын жазып коебуз. Саламаттын инстаграмынан подписка кылып, жана күмүш шүтөрдү ойнотуп туруп ошол жактан утулуңуздар. Анда апа батаңызды берип коюңуз. Сизге да чоң рахмат. Силер дагы ошо куш келипсиңер, келгиле балдар. Канат 80 ашып жашагыла, уулум, серкенин көшүн ашагыла, 90 ашып жашагыла, токтунун көшүн ашагыла, 100 ашып жашагыла, Жүзүпбайдын ашын ашагыла, досторуңар көп болсун, душманыңар өзүңөрдөн пәс болсун, ар дайым ошо элдин кызматын кылып жүрө бергиле, келечегиңер кең болсун, ойлогон ой максатыңарга жеткиле, менин бала чакамда өнүп өссүн, бактылуу жаштардан болуп өркүндөй бергиле. Кыргыздын баягы ким, кайсыл жердин баласы, кайсыл жердин кулуну десе, кыргыздын деп, кыргыздын атын өчүрбөгөн чыгаан уулдардан болуп жүргүлө. Куш келипсиңер балдарым. Мен. Пакет. Албайсыңбы? Берсеңиз. Аябай катуу сый көрдүк, урматтуу көрүүчүлөр. Прям Куда болсоң ушул экен да. Куда болсоң жолуң улуу экен, ар дайым сый көрөт экенсиң. Ушун куда болуп эле карындаштарыбызды турмушка узатып эле жүрө берели. Ушундай жакшы кайын журт күтүп эле, жакшы куда күтүп эле, то есть кайын журт деп коем. Эми ушундай сонун жерге турмушка чыккан турбайсыз, үйдү заңгыратып салып коюп турсуз. Ушул үйдө эле саламат тамак жасап эле келген конокторду эле сүйүнтө берем. Ай, конечно. Сизге рахмат апа, сыйыңызга. Аябай жакшы болду. Буюрса сонун болду. Сөзсүз түрдө келип турабыз.